Салам достор, дагы бир видеого кош келиңиздер. Эң кыска аңгемелер жөнүндө сөз кылабыз. Бул чыгарылышта биз в поисках правды деген бир аңгемеге карайбыз, кыска аңгемеге. В поисках правды деген чындыкты издеп, чындыкты издөдө деген аталыш экен. Поиск деген издөө, правда деген чындык. В поисках правды. Чындыкты издеп. Биринчи окуйбуз, анан которуп көрөбүз. Наконец, в этой глухой, уединенной деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела правда. Он никогда не видел более старой и уродливой женщины. «Вы правда?» Старая сморщенная карга торжественно кивнула. «Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?» Старуха плюнула в огонь и ответила. «Скажи им, что я молода и красива». Мен бул аңгемени түшүнүш үчүн өзүм 2 жолу 3 жолу окуп анан түшүндүм. Башында 1 жолу окуп көп көңүл бурбай эле, анан экинчисинде түшүнгөнгө аракет кылып, анан үчүнчүсүндө анан түшүндүм да. Эми окуп которуп көрөбүз. Наконец, в этой глухой, уединенной деревушке его поиски закончились. Акыры ушул тынч, жалгыз кыштакта анын издөөлөрү токтоду, бүттү. Наконец, акырын. Глухой, тынч, үн чыкпаган, уединенный, жалгыз, же алыста турган, алыста жайгашкан. Деревушка деген, деревня деген айыл деген, бирок деревушка деген кичинекей айыл. Кыштак десек болот да. Его поиски закончились. Анын издөөлөрү закончились. Бүттү. Токтоду. В ветхой избушке у огня сидела правда. Эски үйдө, ветхий деген эски мындай немелери чыгып калган, мындай жыртык дегенди билдирет да, мындай эски деген билдирет да. Ветхой избушки, то есть мындай жыгылайын деп калган деген билдирет да. Ветхий деген. Избушка деген бул ушундай кичинекей жыгачтан жасалган үй. Орустарда көп болот ушундай үйлөрчү. Айылдарда, кичинекей кыштактардагы үй. У огня сидела правда. Оттун алдында чындык отуруптур. Сидела правда. Аял экен да ал. Он никогда не видел более старой и уродливой женщины. Ал эч качан мындан да кары, мындан да түсү суук аялды көргөн эмес. Никогда не видел. Эч качан көргөн эмес. Более, мындан да кары, более старый. Анан сураптыр. Вы правда? Сиз чындыксызбы? Старая сморщенная карга торжественно кивнула. Кары бырышкан кемпир салтанаттуу башын ийкеп коюптур. Старая, кары, сморщенная, бырышкан, карга деген мындай кары кемпир торжественно, салтанаттуу кивнула, башын ийкептир. Ооба, менмин деп айтыптыр да. Скажите же, что я должен сообщить миру? Айтыңызчы, мен дүйнөгө эмнени айтып барышым керек? Кайсы кабарды айтып барышым керек? Сообщить. Кабар айтуу, кабарды алып баруу, миру, дүйнөгө. Какую весть передать? Кайсы жаңылыкты жеткиришим керек? Беришим керек? Весть деген мындай жаңылык, сөз. Передать. Передать деген бирөөдөн бирөөгө өткөрүп берүү. Старуха плюнула в огонь и ответила. Кемпир
отко түкіріп жооп бериптир. Скажи им, что я молода и красива. Аларга мен жаш жана сулуу экенин деп айтып кой. Скажи им, что я молода и красива. Бул жерде өтө кызыктуу ушундай бир философиялык ой бар экен. Мен башында окуп көңүл бурбай анан түшүнгөндө мынтип түшүндүм. Балким сиздер башкача түшүнөсүздөр. Биринчи азыр түшүнүгүңүздөрдү бир жерге жазып алып туруп, анан кийин видеону көрсөңүздөр, азыр паузага коюп туруп, анан кийин кайсы түшүнүктү түшүндүңүздөр, ошону жазып алыппы же ойлоп, анан улантсаңыздар болот. Кааласаңыздар көрө бериңиздер. Кыскасы, мен мынтип түшүндүм. Биринчиден кимде ким ушул чындыкты издесе дагы, ал чындык алыста жайгашкан. Алыста тынч, анан баарынан алыста жайгашкан бир кичинекей кыштакта жайгашкан, Ал жерде эски үй бар. Эски үй. Анын ичине кирип, анан кирсе кары, анан түсү келбети келишпеген бир аял отурат да. Чындык ошол. Анан баары ошол чындыкты көрөт дагы, бул чындык ушунчалык жаман турбайбы, түсү суук турбайбы, ушунчалык келбети келишпеген бир адам турбайбы деп, бул эми ушундай метафора да. Ушундай турбайбы экен деп анан сурайт да, эми дүйнөгө эмне десем деп сураса, анда айтып кой ошол. Мен жаш жана сулуу экем деп алдап кой дегенди. Демек адамдар чындыкты сүйлөгүсү келбегенин бир билдирүүсү деп ойлойм да. Билбейм сиздер, мен ушинтип түшүндүм, сиздер кандай түшүндүңүздөр жазып кетсеңиздер болот. Я вот так понял, да, что правда, мы всегда пытаемся преподать правду как красивую, молодую женщину, да, но не хотим принимать тот факт, что она старая и очень некрасивая, да, уродливая женщина. Что вы думаете? Оставьте свое мнение и до скорых встреч.